андан да талкуулоо деп көрсөтүлгөн экен биздин. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков сот адилеттигинин жогорку мектебинин окутуучулары жана судьялар кеңешинин мүчөлөрү менен кеңейтилген форматта жыйын өткөрдү. Жыйында сот адилеттигинин жогорку мектеби тарабынан аткарылып жаткан иштер, алдыга коюлган максаттар, судьяларды жана кызматкерлерди окутуу процесстерин жакшыртуу боюнча сунуштар талкууланды. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков кийинки учурларда судьялардын кесипкөйлүгү туурасында терс пикирлер айтылып жаткандыгын айтты. Андыктан судьялык кызмат орундарга талапкерлерди узак мөөнөттө алдын ала даярдыктан өткөрүп, анан судьялык кызматка дайындай турган башка өлкөлөрдө орун алгандай шарттар каралган эмес. Бардык учурларда судьяларды окутуу кыска мөөнөттө жана чектелген санда гана жүргүзүлөт. Ошондуктан сот адилеттигинин жогорку мектебинин ишинин натыйжалуулугун күчөтүү зарыл. Окуу пландары кылдат талданып, учурдун талабына шайкеш түзүлүшү тийиш экендигин төрага белгиледи. Убакыт, каражат жана кадр маселесинде ресурстардын чектелгендигин эске алып, окуу процесстерин максималдуу эффективдүү колдонушубуз керек. Окуу процесстерин судьялар тарабынан соттук иштерди кароодо жол берилген катачылыктарды жоюу багытында уюштурушубуз керек. Ошондуктан жогорку сот жана апелляциялык инстанциядагы соттор сот адилеттигинин жогорку мектеби менен тыгыз иш алып баруусу талап кылынат. Бул учурдун талабы уже. Ар бир соттук коллегия соттук актыларды кайра кароонун жыйынтыгында төмөнкү турган инстанциядагы соттор тарабынан кетирилген катачылыктарга туруктуу негизде анализ жүргүзүп туруусу тийиш. Аталган анализдин жыйынтыгы сот адилеттигинин жогорку мектебине чейинки окуу пландарын түзүүгө багыт бериши керек. Сот тутумуна жүктөлгөн милдеттерди ишке ашырууда жогорку соттун соттук өз алдынча башкаруу органдарынын жана сот адилеттигинин жогорку мектебинин биргеликте ыраттуу иш алып баруусу чоң мааниге ээ. Жыйындын катышуучулары сот адилеттигин сапаттуу жүзөгө ашырууда биргеликте иш алып барууну белгилешти. Анткени сот адилеттигинин сапаты судьялар менен сот органдарынын кызматкерлеринин кесипкөйлүгүнөн түздөн-түз көз каранды экендиги айтылды.